2025 жылы Кыргызстандын U20 курамасы Кытайда өтө турган Азия кубогунда ойнойт. Биздин команданын тайпалык баскычтагы негизги атаандаштарынын бири үй ээси Кытай U20 курамасы. Бул команда өз жеринде ойной тургандыктан алар үчүн бул турнир өзгөчө маанилүү болот. Кытайдын жаштар курамасы кандай деңгээлде, алар кандай тактиканы колдонушат, Кыргызстан бул атаандашка кандай каршы мүмкүнчүлүктөргө ээ? Бүгүн биз Кытай U20 курамасын деталдуу анализ кылабыз. Өлкөдө футболго болгон инвестициялар чоң. Жергиликтүү чемпионат Кытай Суперлигасы көптөгөн жылдар бою чет элдик жылдыздарды чакырып, өзүнүн деңгээлин көтөрүүгө аракет кылып келет. Кытайдын U20 курамасы да чоң көңүл бурулган долбоорлордун бири. Өлкөдө жаш футболчуларды тарбиялоо системасы акыркы 10 жылда активдүү өнүгүүдө. Бирок бул команданын Азия кубогундагы жетишкендиктери азырынча анча ийгиликтүү эмес. Кытай U20 курамасы акыркы жылдары Азия кубогунда туруктуу ойноп келе жатат, бирок ийгиликтеринде өзгөрүү жок. Мисалы 2018-жылы алар тайпалык баскычтан чыга албай калышкан. Бирок 2025-жылдагы турнир Кытайда өтө тургандыктан алар үйүндөгү трибуналардын колдоосу менен жогорку деңгээлде ойноого аракет кылышары анык. Кытайдын жаштар курамасы негизинен жергиликтүү клубдардын жаш оюнчуларынан куралат. Бирок акыркы жылдары айрым таланттуу оюнчулар Азиянын күчтүү клубтарында ойноп жатышат. Команданы төмөнкү линиялар боюнча талдап көрөлү. Дарбазачылар. Кытайлык дарбазачылар техникалык жактан жакшы даярдалган, бирок кээде басым алдында жаңылыштык кетириши мүмкүн. Коргоочулар. Көпчүлүгү физикалык жактан күчтүү жана бийик бойлуу, бирок ылдамдык жагынан анча жакшы эмес. Жарым коргоочулар. Команданын эң маанилүү бөлүгү, алар топту көзөмөлдөп, чабуулдардын негизги генераторлору болуп саналышат. Чабуулчулар. Негизинен айып аянттагы оюндарга басым жасашат, бирок алыстан сокку жасоо боюнча анча тажрыйбалуу эмес. Кытайдын жаштар курамасы өз жеринде ойной тургандыктан моралдык жактан күчтүү болушат, бирок алардын да алсыз жактары бар. Басым алдында жаңылыштык кетириши мүмкүн. Кытайлыктар топту көп көзөмөлдөшөт, бирок атаандаш катуу басым кылганда ката кетирип алышат. Кыргызстан бул ыкманы колдонсо болот. Ылдамдык жетишпейт кытайларга. Коргоочулар физикалык жактан күчтүү болгону менен тез чабуулдарга каршы ойноо алар үчүн көйгөй жаратышы мүмкүн. Эмоциялык туруксуздук дагы бар. Алар өзүнүн үйүндө ойношкон үчүн аларда чоң басым болот. Эгер Кыргызстан аларга кысым көрсөтө алса, Кытайдын оюнчулары эмоциялык жактан туруксуздукка учурашы мүмкүн. Биздин кыргыз курама Кытайга каршы кандай оюн көрсөтүшү керек? Бул биринчи тез чабуулдар. Кытайлыктар позициялык футболду жакшы көрүшөт, бирок ылдам чабуулдарга каршы көйгөйлөрү бар. Басымды жогорулатуу. Алар басым алдында ката кетиргендиктен активдүү прессинг колдонушу керек. Үчүнчү бул физикалык жактан тайманбай ойношу керек биздин курама. Кытай U20 курамасы техникалык жактан күчтүү, бирок көп учурда катуу контакттык оюндарга туруштук бере албай калышат. Төртүнчү бул стандарттык абалдарды колдонуш керек. Баягы эле Кыргызстан коргоочулары бийиктикти колдонуп, бурчтук жана айып соккуларда артыкчылыкка ээ болгондуктан Кыргызстан U20 Кытай U20 оюну биздин курама үчүн маанилүү оюндардын бири болот. Кытай өз жеринде ойной тургандыктан аларга чоң басым болот. Кыргызстан туура стратегия колдонсо, күтүлбөгөн натыйжа көрсөтүп, бул командага каршы ийгиликтерге жете алат. Ал эми сиздердин оюңуздар кандай? Кыргызстан Кытайды уталабы же уталбайбы? Ой пикириңиздерди комментарийге жазыңыздар. Каналга жазылып, лайк басып коюңуз жана алдыдагы көптөгөн кызыктуу видеолорду күтүп калыңыздар. Кийинки видеолордон жолугушканча жакшы тургула.